Саламатсыздарбы достор, мен атым Айдай. Бүгүнкү видеодо криптовалютанын жана блокчейндин пайда болуу тарыхы тууралуу сөз кылабыз. Азыркы учурда эң актуалдуу темалардын бири криптовалюта болуп саналат. Анын бүгүнкү күндө 10 миңден ашык түрү бар. Жана колдонуучулардын саны да күндөн күнгө көбөйүп жатат. А бирок көпчүлүк адамдарга криптовалютаны ким ойлоп тапкан деп суроо берсең, Сатоши Накамото деп жооп беришет. Канчалыкты чындыгы бар экенин билгиңиздер келсе, анда бул видео сиздер үчүн. Анда эмесе кеттик достор. Достор, менен сиздерге суроо. Интернет официалдуу түрдө канчанчы жылы пайда болгон деп ойлойсуздар? 1950, 1980, 1999. Туура жооп 1969 жылы пайда болгон. Интернет жаңы пайда болгон кезде маалымат алмашуу үчүн гана колдонушкан. Ал эми 1980 жылдары клиент кайсыл бир компаниянын акциясын сатып алууну кааласа, биринчиден брокер менен байланышкан, брокердин сунушу менен банкка барып, анын атына акча которгондон кийин гана акцияга ээ боло алган. Башкача айтканда, бир күндөн бир нече күнгө чейинки убактысын акция менен гана короткон. Мына ушундай узун процессти кыскартуу максатында электрондук акчаны ойлоп табуу идеясы пайда болгон. 1990 жылы Дэвид Чом жана Стефан Бретц деген программисттер DigiCash деген биринчи электрондук акча системасын ошол эле аталыштагы компанияны ачышкан. DigiCash бул Visa жана MasterCard карталарынын аналогу деп түшүнсөңүздөр болот. Анын азыркы карталардын айырмачылыгы бул электрондук төлөмдөрдүн жана криптографиялык маалыматтардын коопсуздугун сактоого жардам берген. Бирок борборлоштурулган башкаруу системасында болгондуктан алардын бардык кыймыл-аракеттерин мамлекет көзөмөлдөп, мыйзамга туура келбеген төлөмдөрдү толугу менен токтото алган. Бул компания 8 жыл бою иш алып барды. Бирок колдонуучулардын ишеними азайгандыктан банкрот болуп жабылып калган. Компания жабылганы менен анын идеясы жабылган жок. Тескерисинче программисттерге жаңы идеяларды, жаңы кадамдарды жасаганга жол ачып берди. Ал эми криптовалютанын пайда болушуна өзүнүн чоң салымын кошкон криптоспециалист Адам Бек болуп саналат. Адам Бек 1997 жылы HashiCash деп аталыштагы технологияны ойлоп тапкан. Жөнөкөй сөз менен айтканда, эгерде кимдир бирөө компьютер системасын бузуп, ичиндеги маалыматтарды өзгөртүүгө же болбосо ичиндеги акчаны чыгарууга аракет кыла турган болсо, анда HashiCash технологиясы тоскоолдук кылып, анын ишин толугу менен токтото алган. Өзүңүздөр байкагандай эле, криптовалюта түшүнүгү аябай эле масштабдуу. Ошондуктан бир эле адам жасап чыгарып кое алган жок. Ошол себептен чоң ийгилик жарата алган программисттердин эмгегин баалап, ар бирине токтоло кеткенибиз менимче туура деп ойлойм. Эгер даяр болсоңуздар, анда маалыматка кайтып келели. 1998 жылы Хал Финни деген өтө билимдүү криптограф блоктордун биринчи чынжырчасын ойлоп тапкан. Тагыраагы блокчейндин түзүлүшүнө жол ачып берген. Эгерде Хал Финни мындай ачылыш жасабаганда, балким блокчейн да болмок эмес. А блокчейн болбосо, биткоин да болмок эмес. Биринчи криптовалюта биткоинга чейин эле жогоруда айтылган бүт технологияларды камтып, 1998 жылы эки компьютер инженерлери Wade Дай Bimani деген, ал эми Никсабо BitGold деп аталыштагы санариптик проекттерин ишке ашырышкан. Бирок бул проектлерде техникалык жактан толуктуулук жетишпегендиктен ийгиликке жетише алышкан эмес. Биткоиндин пайда болушуна түрткү болгон дагы бир чоң себептердин бири бул дүйнөлүк кризис болуп саналат. 2007 жана 2008 жылдары дүйнөлүк кризис болгонун көпчүлүгүбүз эле билебиз. Ал кризис Америкада ипотекалык кризистен башталган. Ипотека жолу менен калоочулардын дээрлик баары үйлүү боло алышкан. Анткени ортодо ортомчулар көп болуп, ипотеканын алуу жолдору ошончолук жеңил болгон. Ошонун негизинде мамлекет өтө чоң сумма коротуп, жалпы эсеп менен 155 миллион турак-жай салышкан. Бирок алгандын бермеyi бар демекчи, элде акча жок, төлөй албай, массалык түрдө турак-жайларды кайра кайтарып беришкен. Жыйынтыгында жумушсуздук көбөйүп, доллар алсызданып, эл кыйналгандыктан дүйнө жүзү экономикалык кризиске учураган. Элди ушундай оор кырдаалдан чыгаруу үчүн Сатоши Накамото деген каймана аталыштагы программист же бир канча адамдан турган программисттер тобу жогоруда айтылган технологиялардын баарын колдонуп, аларды кайрадан жаңылап, биринчи криптовалюта биткоинду элге сунуштаган. Биткоиндун эң негизги артыкчылыгы бул өзүнүн блокчейнинде. Ал блокчейнинин негизги максаты ортодогу ортомчуларды жоюу жана төлөмдөрдү борборлоштурулбаган түрдө ишке ашыруу болуп саналат. Башкача айтканда, бир дагы уюм, банк же бир дагы өлкө көзөмөлдөй албайт. Демек, бул валютанын пайда болушуна көптөгөн күчтүү программисттер өз салымын кошушкан. Достор, эгерде бул видео сиздерге аз да болсо түшүнүк бере алган болсо, анда мен бекерге аракет кылган жокмун. Кийинки видеодо эмне жөнүндө билгиңиздер келсе, комментарийге жазып калтырыңыздар.